биздин мамлекетибиздеги, коомубузда, Кыргызстаныбыздын ичиндеги нарко ситуация боюнча, нарко бизнес боюнча. Нарко бизнес деген чынында нарко бизнес болуп кетти бүгүнкү күндө. Мамлекетибизде наркотикалык заттарды колдонуу, ошо наркотик заттардын зыяндары өтө чоң масштабка айланып бара жатат. Бүгүнкү күндө ушуга биз аеосуз күрөш, бул нарко бизнеске, наркотиканы таркатууга, наркотиканы колдонууга аеосуз күрөш жана аеосуз согуш жарыялашыбыз керек. Муну бардык укук коргоо органдары мындан ары ушуну менен гана көпчүлүктүү жумуштарыңарды мен баалап билемин. Себеби урматтуу президентибиз дагы ушуну бизге көрсөтүп айтып атат. Коомубузда мына айрыкча жаштарыбыздын арасында, мына мектептерде, вуздарда жана башка ушундай жаштарыбыздын арасында наркотиктерди таркатуу, колдонуу, айрыкча мына мурда наркотиктерди эгерде жерден өстүрүп чыгарган болсо, азыркы күндө синтетикалык наркотиктерди колдонуу көбөйүп кетти. Синтетикалык наркотиктердин ар түрдүү заттарын башка өлкөлөрдөн алып келип, биздин мамлекетибизде лабораторияларды ачуу көбөйүп кетти. Наркотикалык заттарды таркатуу мурдагыдай колдон колго таркатуу эмес, интернеттер аркылуу ар түрдүү жаңы технологиялар менен тарката башташты. То есть закладкаларды кылып, сен даже билбейсиң, ал адамды көрбөйсүң. Ал адам менен сүйлөшүп коюп гана бир жерден барып, ошо закладканы алып таркатып коюп, өзүңдүн акчаңды электрондук кошелегиңе салып алып кете турган болуп калды. То есть бул мамлекет деңгээлде өтө чоң коркунучка айланып кетти. Кайсыл жерге барба, мына жаш балдарыбызды, айрыкча жаш өспүрүмдөрүбүздү, студент балдарыбызды, студент кыздарыбызды, татынакай балдар кыздарыбызды бир жолу, эки жолу ушу наркотикке киргизип отуруп, алар ошого наркозависимый болуп калып атышат. Андан кийин алардын колунан жакшылык келбей калып атат. Наркозависимый болгон адамдардын бардыгы кылмыштарга барып атышат. Жана алар мамлекетти коргоп, сактап, мамлекетке жардам бере турган адам эмес, мамлекетке зыян келтире турган адамдар болуп чыгып келип атышат. Бир жакшынакай өзүбүздүн балдарыбыз. Демек аларды сактап калуу, келечекке аларды кызмат кылдыруу биздин негизги милдеттерибизден. Эгерде нарко ситуация бүгүнкүдөй акыбалда сактала турган болсо, мындан ары дагы ушул эле акыбалда кете турган болсо, кайсыл бир жылдардан кийин, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдардан кийин көпкө күттүрбөйт. Ашып кетсе 10 жылдардан кийин коомубуз өтө чоң көйгөйгө кабылышы мүмкүн. Ошондуктан бардык укук коргоо органдарына бериле турган тапшырма, мындан ары наркотикалык заттар менен аеосуз күрөшүп баштайбыз. Кимде ким ошо наркотикалык заттарды таратууга аракет кылса, же ошону таратса, же ошол боюнча өзүнүн кылмыштуу иштерин жүргүзсө, аларга биз аеосуз түрдө өзүбүздүн мыйзам чегиндеги шарттарыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мыйзам чегинде алардын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Мына айрыкча мектептерде, жогорку окуу жайларында, учреждение, мекемелерде, мына ачык эле айтайын, коомубузда түнкү клубтарда, кафе, ресторандарда ушулардын бардыгын укук коргоо органдары мындан ары контролго алыңыздар. Айрыкча милиция кызматкерлери, атайын бизде служба бар, по борьбе с наркобизнесом деген. Мына ГКМБ, силерде маалыматтар көп жерлерде. Ушул боюнча прокуратура, ушул боюнча чоң чараларды көрүшүбүз керек. Бул биздин урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Себеби президентибиз мамлекетибиздин келечек муундарыбыз үчүн кабатырланып атат. Кабатырланып атат президентибиз. Ал айтып атат, эмнеге биз бүгүн карабасак, эртең эмне болот? Макул бүгүн контролдоп турабыз. Эртең бүрсүгүн контролдон чыгып кетсе, бардык эле ушундай наркотикалык заттарга аралашып кетсе, эмне кылабыз деп өтө чоң кабатырланып атат. Ушул боюнча чоңураак, көбүрөөк жумуштар аткарыңыздар. Мындан ары бул чоң контролго алынат. Андан сырткары ушул жерде айтып коюш керек, сращивание сотрудников правоохранительных органов с наркобаронами. То есть биздин ошол укук коргоо органдарынын адамдары өздөрү кошулуп кирип кетти. Былтыртан бери мен 2 эле жылдыкты айтайын, 1,5 жылдыкта, былтыры 1 жыл, быйыл мына 3 айдан бери. 12 милиция кызматкери ушул наркобизнеске байланыштуу кармалды. Жоопко тартылышты. Өздөрү ошол кошулушуп, сатышып, өздөрү кошулушуп, жолдорду үйрөтүшүп, өздөрү ошолор крышабат этип жүргөндөр көбөйүп атат. Мына ушулар боюнча дагы чоң жумуштар аткарышыбыз керек.
Жергиликтүү бийлик органдарында иштегендер, айыл өкмөттөн, акимчиликтен, губернаторларда иштеген кызматкерлер, ошол жетекчилери, ар бириңиздер кылган кызматка жооп беришиңиздер керек. Мурдагыдай жөн эле кызматты ээлеп олтуруп, 1 жыл, 2 жыл олтуруп, дагы жылып кетемин, же ошо олтурган жерде мен өзүнүн жеке кызыкчылыгын чечемин деген максаттардан алыс болушуңар керек. Кызматка келдиңби? 1 күн иштейсиңби? 10 күн иштейсиңби? 2 жыл, 3 жыл иштейсиңби? Колдон келишинче берилгендик менен мамлекеттик кызмат кылып коюш керек. Убакытты кетирбеш керек. Убакыт мына тез өтүп атат. Мына биздин келгенибизге дагы жаңы бийликтин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенине дагы баш болгон командасын келгенине 3,5 жыл убакыт болду. Туура көптөгөн жумуштар аткарылды. Стабилдүүлүк маселелери чечилди, коргонуу маселелери чечилди. Бирок мамлекетти өнүгүү маселесине өтүшүбүз керек мындан ары. Жерлердеги бардык элге керектүү, жөнөкөй, карапайым эл журттун маселелерин чечүүгө өтүшүбүз керек. Губернатор баш болгон, мына мен азыр эле бир нерсени айтып коеюн, могул жерде жакшы асфальт тапсыңар. Ал эми ушул жолго келген жолду карабайсыңар кандай болуп турду акыбалы. Эмне үчүн асфальттанбаган? Губернатор. Быйыл жасабайсыңар. Буквально 2 неделяда ушул жер асфальт болбосо, мен өзүм келип текшерем. Уктуңузбу? 2 аптанын ичинде, 15 күнүн ичинде ушул жерге кирген мына шаарды аралап аткан жол толук боюна асфальт болуш керек. Ушул жерде канча элдер жашап атат. Мына ичиңерде асфальт кылып алдыңар, жолуңарда асфальт кылып алдыңар, а эмне үчүн элдикин жасап бербешибиз керек? Мына ушундай нерселерди көрсөтүп, силердин көзүңөргө сайып олтурбастан өзүңөр жасагыла. Аким жасаш керек ушуну. Ушул губернатор жасаш керек. Облустук жетекчилер жасаш керек ушуну. Жерлерде ошол жергиликтүү бийлик органдарынын туура эмес же болбосо жакшы иштебеген негизинде элдин көп нааразычылыктары пайда болуп атат. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Жогорку бийлик органдары президентибиз баш болуп күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөн орунду кармап олтуруу болбойт. Укук коргоо органдарынын жерлердеги башкармачылыгы. Мына ушул эле Жалал Абад облусунун жаңы начальник УВД келдиңиз, туурабы? Сиз полковник Асанов, Жалал Абад облусунун прокурору, Жалал Абад облусунун ГКМнын башчысы, так бардыңыздар. Жумуштарды катуураак жүргүзүп, жеке проблеманы чечкенди токтоткула. Жеке проблема чечилбесин, элдин проблемасын карагыла. Эл нааразы болсо, ушул төртөөң жооп бересиң. Губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКМБ. Облустун эли нааразы болсо, төртөөң жооп бересиң. Кайсыл жерде элде кайсыл бир проблема чыкса, жети барышыңар керек, чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө жогору жактан карап туруп биз указание берип отурбашыбыз керек. Урматтуу жетекчилер, туруңуздар ордуңуздарга. Урматтуу жетекчилер, мына ушул маселени катуураак өзүңөргө алгылагын. Урматтуу эл журт, айрыкча биздин ветерандарыбыз, маалыматтарды бизге берип туруңуздар. Кайсыл жерде эмне жасалбай атат? Туура эмес жасалып атат. Ошол жергиликтүү бийликтин жетекчилери туура эмес мамиле кылып атат, бизге айтып туруңуздар. Биз аткарууга милдеттүүбүз. Президентибиз дагы алдыбызга ушундай тапшырманы коюп атат. Жерлерге барып, элдин алдына сулуу көз болуп керне бербестен, элдин проблемасын чечкиле деген тапшырманы коюп атат. Элдин проблемасын чече албайбы? Ким болсо дагы жумуштан кетсин деп атат. Элдин проблемасын чечкен адамдарды алып келели деген ушундай бир тапшырмаларды президентибиз коюп атат. Бирок ошол сөз бойдон калбаш керек. Бул ишке айланыш керек. Аны ишке айланыш үчүн ушул жердеги жетекчилер силер ошону өзүңөр катуураак иштеп чечишиңер керек. Биздин ушул Жалал Абад облустук чегара кызматынын эң негизги чегараны коргоо багыты бүгүнкү күндө мына Аксы, Алабука, Нокен райондорунун чегинде болуп атат. Себеби Жалал Абад, Сузак райондору, Базар-Каргон райондорунун чектери негизинен тосулган. Ушул Аксы, Алабука жагында көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Биздин чегара кызматкерлеринин өзү эле көптөгөн жанагыдай контрабандага өздөрү киришип, өздөрү жардам беришип, мыйзамдарды бузуп атышат. Мына ушуну белгилеп коюп кетким келет. Өзүңүздөр билесиздер, урматтуу командирлер, былтыркы жылы эле
быйылкы жылды кошкондо аскер кызматкерлеринен, ошол чек-арачылардын арасынан эле ондогон чек-арачылар жоопко тартылышты. Ондогон чек-арачылар кызматтан кетти. Себеби сиздер өзүңүздөр ошо контрабандисттерге кошулуп алып, ошол мамлекетке зыянкечтерге кошулуп алып туруп, алар менен мындай орусча айтканда сращивались. Эми андай болбош керек. Мына ушуну кулагыңарга түйүп алгылагын. Мындай болбош керек. Эгерде ошондой боло бере турган болсо, биз чараны колдоно беребиз. Мындан ары да катуураак чара колдонобуз. Вовлеченность военнослужащих погранслужбы в контрабанду — это самая большая беда в данный момент в рядах наших военнослужащих. Поэтому, уважаемые командиры, я вам еще раз напоминаю, что вы также совместно со своими подчиненными будете наказаны в случае нарушения уставов, законов, особенно